Жонарык айылынын тургуну Азамат Байматов өз чөнтөгүнөн акча чыгарып, өзү жашаган көчөгө жарыктандыруучу каражаттарды орнотуп берди. Ал мындай иштерди соопчулук үчүн жана элдин батасын алуу үчүн жасайт. Айтымында ар бир жаран бири-бирине жардам берип, соопчулук иштерди көбүрөөк жасаса, өзүнүн иштери гана алга жылбастан элдин жашоосу да оңолмок. Кудай буйрса, караңгы болуп турган көчөбүз жарык айланып, сон болуп турса, анан көчөдө балдар кыздарыбыз ойносо дагы, эшикке чыкса кирсе, чоң ата чоң апаларыбыз бар. Айылга конокторубуз келет. Эшикке чыксак эшик жарык болуп турса, анан эл ошону көрүп, Тарзандын баласы Азамат ушул прожектти койдуртуптур деген бир кандай бир атамдын адресине жакшы сөздөр болуп турса, бул менин атамдын бир апамдын бир кичине нерсесин актагандыктарымдан болуп эсептелет да. Каарманыбыз соопчулук иштери менен жаш муунга үлгү болгусу келет. Жана бул иш аракеттерим менин ата-энемдин баркын көтөрүүгө түрткү болсо, мен үчүн чоң сыймык дейт ал. Ал эми анын ата-энеси ушундай уулду тарбиялап өстүргөнү үчүн сыймыктанат. Ушул эң кичүү балам ушундай соо иштерди көп жасайт. Ушундай жумуш кылганды өзү жакшы көрөт. Элге сооп иш кылса, мен жумушум ушунчалык алга жүрөт деп, атайын ушул биздин өстүн туугандарыбызга Эсенбай Дөбөттүн көчөсүнө өзү жанынан чыгарып прожектор коюп атат. Анан бул баламдын ушундай жумуштарды көп жасаганына биз сыймыктанабыз, кубанабыз. Эми ушундай балдар көп чыксын, ушундай айылда деле балдар толтура. Ушинтип ар бири чыгып Жонарык айылынын ар бир көчөсүнө деле свет койсо болот да. Светтен башка деле жумуштар толтура, ошолорду деле ушундай балдар көтөрсө жакшы болмок. Азамат Байматов кичине кезинен эле кайрымдуу, боорукер адам дешет, аны бала чагынан бери жакшы тааныган кошуналары. Ал дайыма эле кайрымдуулук иштер менен алек болуп келет. Дегенибиз жетим жесирлерге, кары-картаңдарга колунан келген жардамын аябайт. Ар бир жаран дүйнөгө, материалдык байлыкка кызыкпай, адамдык сапатты тутуусу керек деп эсептейт ал. Прожекторлор орнотулган Жуманаалы уулу Кулан көчөсүнүн тургундары эми көчө түнкүсүндө бир топ коопсуз болуп калат деп кубанышууда. Чөнтөгүнөн чыккан эле каражатка ушундай бир жакшы айылыбыздын инфраструктурасын көтөрүү максатындагы, элге бир жакшылык кылуу максатындагы ушундай биздин Азамат деген мына Байматов Азамат деп ушу өзүнүн демилгеси менен ушу айылыбыздын көчөсүнүн баарын жаркыратып прожекторун коюп атат. Анан энди мунун өзү дагы чоң саамалык деп ойлойм, башка айылдагыларга дагы, элет жериндегилерге дагы сабак болчу нерсе. Азамат эми будан башка дагы муну бейбачаларга көп жардам берет да. Мына айылдагы кээ бир немелерге угуп жүрөм, мен эми өзүм көрбөсөм дагы укканым бар да. Баланчаларга ушундай ун апарып берип бир, мындай кылып бир, тигиндей кылып бир дегендери бар да. Анан эми ошон үчүн Кудай таалам берип атыр болуш керек менин оюмча Азаматка. Элдин деле тилеги кабыл болуп, Азаматтын ушу кылган иштерине бардыгы эле ыраазы да. Анан мындай балага ыраазы болбосо билбейм мен. Кандай немеге ыраазы болот адам баласы. Анан бул баланы менин балдарым менен чоңойгон бала болчу, өзүмдүн эле баламдай балдар. Анан ушу кичекейинен эле ушундай бир неме бала болду да. Тартиптүү, ыймандуу, ыйман жолуна түшкөн бала болду. Аябай ыйманы ушундай укмуш чоң. Анан ушу жакшы иштерди көп кылат. Бул жана жетим балдар үйүнө, кары-картаңдар үйүнө дагы ушундай көп жардамдарды берет да, кайрымдуулук иштерин көп жасайт. Биз сыймыктанабыз ушу бала ушундай болгон, ушундай иш кылып аткан аябай сыймыктанабыз. Эми караңгыда мындай кары-картаңдарга көчөдө ууру болбосун деп ушу жакшы иш жасап атат, лампочка орнотуп берип атат. Аябай сүйүнүп батабызды берип атырбыз. Жарыктандыруучу каражаттардын Бишкектен сапаттуусу сатылып алынды. Ал 2-3 жылга чейин бузулбайт дейт каарманыбыз. Жуманаалы уулу Кулан көчөсүнүн башынан аягына чейин ар бир карагайга прожекторлор орнотулду. Анын ар бири 1800 сомдон алынып, жеке ишкердин чөнтөгүнөн жалпы 54 000 сом сарпталды. Азамат Байматов ар бир жаранды кайрымдуу болуп, эл үчүн кызмат кылууга чакырат. Мурда көңүл содалашуусу бар болгон да. Көңүл содалашуусу. Адамдардын көңүлүн баалап, мисалы бирөө бир жумуш кылса ашар кылып, ал жолдор азыр токтоп калган. Азыр бирөө жумуш кылып атса ага ашар жок. Ага акча менен, только акча менен эсептешүү болуп калды. Анан мен ушул нерселерди көп ойлойм. Баягы акча менен эле эсептешө бербестен, көңүл менен да эсептешсек, ушундай бир эл көңүлүн жакшы таап, бирөөлөргө жакшы мамиле жасап, мен жанагындай кайрымдуулук иштерин көбүрөөк кылганга да аракет кылам. Өзүм мүмкүнчүлүгүмө жараша жашайм да. Эми медреседе балдар бар. Аларга ошондой бир жакындан бир барып, бир ка ун болсо дагы, бирке май болсо дагы ушул нерселерди алып барып, ошолор менен мен үчүн, менин үй бүлөм үчүн дуа кылып койгула, бата кылып койгула, анткени силердики бат кабыл болот
дейм да. Жеке ишкер ата бабалардан бери келе жаткан салттарды тутунуп жашайт. Кыргыздын баалуулуктары болгон ата-эне, бир тууганды сыйлоо, улууларды урматтап кичүүлөрдү ызаттоого чоң маани берет. Бул ыйык баалуулуктарды сактоодо үлгү болуу үчүн байкесине там салып берүүдө. Жанада каза болгон байкесинин балдарын каралашып, материалдык жактан бир топ колдоолорду көрсөтүп келет. Пириза Жумакеева, Нурлан Соорбеков, Талас Инфо жаңылыктары.